Анан кедей деген адам бар. Кедей. Кедей деген ким? Кедей деген адам ошол нисабы наби да жок. Хажаты аслиясыдан ашкан эчтекеси жок. Эптеп жашап атат, же болбосо бир күндүк тамагы бар. Бир күндүк тамагы бар дейли. Кедей адам бир күндүк тамагы бар, башка эчтекеси жок. Бул адамга азыркы айткан нерсе эчтеке важып болбойт. Зекет, хаж, курбандык, дагы эмне эле? Орозо, фитир булар важып болбойт. Туугандарын караш важып болбойт. Буга зекет алган жайыз болот. Бирок буга дагы, мындай адамга дагы сураганга болбойт. Бир күндүк тамагы бар адамга элден чыгып кол жайып сураганга шарият уруксат бербейт. Болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул канча бул кедей деген сөз болду. Үчүнчүсү, төртүнчүсү. Аябай кедей адам. Буну бир күндүк тамагы жок адамды аябай кедей адам деп айтылат. Бир күндүк да эчтекеси жок. Калды. Эми шариятыбызда буга эмне дейт? Баягы айтылган, жогору айтылгандай эч ким важып болбойт буга. Буга эми зекет алса да болот, жана сураганга уруксат берилет. Сураганга дагы зарылчылыкка жараша. Зарылчылыкка жараша гана сураганга тиленгенге уруксат берилет. Мына ушинтип адамдар 4 тайфага бөлүнөт тургандар. Ушул адам өзүнү билип алса, ким кайсы немеге түшөт экенин, түрүнө жашоо жеңил болот. Бай болсоң, байлардын милдетин аткар. Орто жашасаң, ошолордун милдетин аткар, орто адамдардын. Кедей болсоң, кедейликтин акысын бил, түшүн. Аябай кедей болуп эчтекең жок болсо, анда эмне кыл? Баягы баардыгы важып болбойт. Зекет алсаң да болот, сураса да болот, бирок зарылчылыкка жараша, андан көп эмес. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн адам заты ар бир адам өзүнүн деңгээлин билиш керек, ошого жараша шариаттын талаптарын билиш керек. Качан мага курбандык важып болуптур деп түшүнүп курбандык кылыш керек. Көпчүлүк адамдар бар, мен бай эмесмин, нисапка жетпейт деп кызмат курбандык кылбай коет. Жок. Нисапка жетпесе деле, биягында эмне болсо, хажат ахлиден сырткары буюмдарың бар болсо, анда ал адамга эмне болот? Курбандык важып болот. Орозо фитир важып болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн зекет деген чочулабаш керек. Зекетте болгону 4 нерседен бересиңер. Кайра айтам, көбүнчө алтын, күмүш, акча, товар соодадагы. Булар бир жинс болду. Кийин төөдөн, уйдан, кой эчкиден 4 болду. Анан 5-инчиси жерден чыккан нерсе, үшүр, аны өзүнчө айтабыз. Мына ушул болгон ушул нерседен берилет. Калган нерселерге зекет жок туугандар. Үйүндө кийик багып атасыңбы? Башка кылып атасың, кымбат баалуу жаныбарлар багып атасыңбы? Кымбат баалуу шурулар тагынып атасыңбы? Ага зекет жок. Зекет жок аларга. Албетте, ошол нерселерди сен бизнес кылам деген болсоң зекет бересиң эми. Алтын күмүштөн башка кымбат баалуу таштарды бизнес кылып атасың. Анда ал товарга кирет анда. Товарга кирген себепти бизнестен бересиң. Чоң кымбат баалуу жаныбарларды, жырткычтарды келип бизнес кылып атасың. Анда бизнеске кирет ал. Түшүнүңөрбү? Бизнес деген нерсе, соода бул аябай чоң тема. Анда тижараттын негизинде бересиң анда. Анан жөн эле багып аткан болсоң, ага бербейсиң. Жөн эле аялыңа бир кымбат баалуу нерсе алып берип койдуң, алтын күмүштөн башка. Ага тагына берсин, ага зекети жок. Алтын күмүш болсо, анда бересиң сөзсүз түрдө. Ал кандай сүрөттө болсо айырмасы жок. Буюмбу, кашыкпы, кийимби, не абалында болсун, куюлганбы, куюлган эмеспи, айырмасы жок. Зекет бергенге туура келет. Зекет ушундай нерсе. Эмне экен? Исламдагы 5 фарз бир жылда бир жолу берилет, 2,5% берилет. Качпагыла, качпайлык мусулмандардын баарын Алла Таала берешен кылсын, бергенге жеткизсин. Бергенге жеткизсин. Ошон үчүн ниет кылып, андан кийин нисабы нами болгон адамдар дагы зекет нафили берем десе боло берет. Гайры нами болгон болсо деле берем десе бергени жакшы нерсе. Алла Тааланын бергенин жакшы көрөт, ошон үчүн бергенге аракет кыла бериш керек. Зекеттен сырткары дагы нафили зекеттер бар да, ошолорду дагы бергенге аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Мына ушул зекет боюнча негизги усулдар.